Буга чейин Өмүрбек Текебаев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүндө чыныгы мародерлор Атамбаевдин айланасында экенин айткан болчу. Таппайбы? Дагы мына 1 жыл бар. Мародерди жакшы издеп чыкса өзүнүн партиясынан чыгат. Эгер таба албаса мен жетелеп алып барып көргөзөм. Мен мына кайрылам, Атамбаев, мен Текебаев, эч жакка качпайм. 1 жылың бар. Таппасаң, мөөнөтүң бүткөндөн кийин өзүм сүйлөшөм. Эркек болсоң тап. Мен Текебаев эркекмин, эч жакка качпайм. Бакиевтерге Кадыржан Батыровго тиешелүү мүлктөр 2010 жылдан соң кайда кеткени убакыттын өтүшү менен билине баштады. Мисалы Алмазбек Атамбаев Максим Бакиевге тиешелүү жерге кан сарай салды. Ал жерди президенттин эң жакын Албек Ибраимов Дастан заводунан дем алыш күнү тендер өткөрүп өзүнө алган. Бул тууралуу ал Акипресс маалымат булагына берген интервьюсунда ал жер Максим Бакиевге тиешелүү экендигин президентке айтпаганына өкүнгөн. Бул жер 2015 жылы Дастан заводуна тиешелүү экендигин Алмазбек Атамбаевга айтпай койгондугум үчүн күнөөлүү сезем. Мен өзүм билген, бирок мыйзамдуу болгондуктан маани берген эмесмин. Ошондой эле завод УКФден жакшы акча алган. Бул участок Дастандын карамагында ден соолукту чыңдоочу борбор катары катталган эле. 8 майда 2015 жылы 12 майда катталат. Ибраимова жараны Атамбаев Алмашашенишка 33 миллион сомго сатат. Негизги хронология бизде катталган маалыматтар ушундай. Ал эми референдум менен шайлоону кынтыксыз өткөргөн Тайырбек Сарпашев өзү Максим Бакиевдин жакындарына тиешелүү делинген Бишкек шаарындагы жер тилкелери мыйзамсыз каттап берип, сатылып кетиши боюнча шектелүүдө. Башкаларга иштеген мыйзам бул жолу Сарпашевге иштебей, андан бери бир нече убакыт өтсө да жоопко тартыла элек. Бул жер тилкесин 4кө бөлгөнгө арыз түшкөн. Муну 4 адам сатып алмак. Ошондон ары биз эгерде жогорку кеңештен бул маселени көтөрбөй турган болсок, 3 миллион доллардык мүлк эч убак колдон колго өтүп кетпек. Андан кийин добросовестный приобретатель ошойдон кетмек. Качан биз гана бул маселени көтөргөндө, анан прокуратура тарабынан, башка орган тарабынан анан кийин кыймылдай баштап, кой бул уже ызы чыгат экен деген анан камактар салына баштады да. Дагы бир президенттин ишенимдүү адамы, учурдагы парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков 2010 жылы Ысык Көл облусундагы Күнөстүү Жээк пансионатын менчиктеп, бирок Бакиевтердин мүлктөрү боюнча коомчулук тыгыз көңүл бура баштаганда кайра сатып жибергенин Суперинфо гезити өткөн жылдын октябрь айында жазып чыккан. Бакиевтерге тиешелүү мүлктөрдү улутташтыруунун алкагында Ысык Көлдүн Чоктал айылындагы Витяз пансионаты 9 гектар 38 соттук жери жана 91 кыймылсыз мүлкү менен мамлекеттин карамагына 2014 жылы ошол кездеги башкы прокурор Аида Салянова аталган пансионатта улутташтырууга кирбей калган мүлктөр бар экенин таап чыгып кылмыш ишин козгойт. Натыйжада Алексей Елисеевге таандык кубик Рубик коттеджи улутташтырылбай калгандыгы аныкталган. Эң кызыгы ал 2012 жылы Алексей Елисеевдин ишеним каты менен Атамбаевдин мурунку жан сакчысы Эркин Мамбеталиевдин жубайы Айчурек Адиевага катталган болуп чыгат. Мындан улам Бакиевдин жакындары менен кимдер тыгыз кызматташканын байкоого болот. Мисалы ошол эле Витязтеги кубик Рубик бул түздөн түз Эркин Мамбеталиевге берилген жөнүндө ошол иликтөө өзү аныктаган болчу. Аны Эркин Мамбеталиевдин аялы Айчурек Адиева ошол төргөөчүлөргө тастыктап айтып берген болчу. Бул сөзсүз түрдө аныкталган факт. Жана бул иликтөө аягына чейин чыгыш керек болчу, бирок саясий негиз болгондуктан, мисалы ошол эле Салянованы гана четтетпестен жумуштан легендарлуу Бекмамат Осмоновдун уулу Бекмамат уулу Темирбектен дагы ошол убакта четтетилгени, бул жерде бизде көбүнчө саясат жана саясий конъюнктура басымдуулук кылып, чынында мыйзамдуулук принциби сакталбай турганы бизге абдан өкүнүчтүү факт болуп берип жатат. Ал эми КСДП депутаты Музафар Исаковго Жалал Абад облусундагы Кадыржан Батыровго таандык улутташтырылган жерди мыйзамсыз сатып жибергендиги боюнча кылмыш иши козголгон. Бирок учурда мурдагыдай эле депутаттык ишмердүүлүгүн улантып жаткан Исаковго мыйзам качан иштеп, жоопкерчиликке тартылаары белгисиз. Мурugim деп эле бири-бирин неметет да, Ауыр УСДПКдан чыгып атпайбы? 3 эле жетекчи кылган. Райондун акими, кыймылсыз мүлктүн эмеси Маматов Муктар и Исаков Музафар. Бакиевтердин мүлкү кагаз жүзүндө баары улутташтырылды деген менен көпчүлүгүн жең ичинен айрым чиновниктер менчиктештирип алышкандыгы белгилүү. Андыктан кээ бир талдоочулар ал мүлктөр учурда кимдерде экенинен коомчулук кабардар экендигин айтат. Эми бийлик болобу, президент болобу, парламент болобу, өкмөт болобу, элди улам-улам алагды кылбай, бул бат эле такталып койчу нерсе да. Эми Бакиевдин бул жерде миллион деген мүлкү жок да. Ашып кетсе бир 40, 50, 60, 100кө жетпеген мүлкү бардыр. Элдин баары билет. Бакиевдин кайсы жерде квартирасы, кайсы жерде үйү,
азыр кайсы жердеги жери кимге тийиштүү болуп калды, ошонун баары тең белгилүү да. Азырынча оппозициянын чыныгы мародерлорду табууда мүмкүнчүлүк чектелүү болгону менен жакында буга тарых өз баасын берип, күнөөлүүлөр жазасын алаарына Равшан Жээнбеков бекем ишенет. Бирок биз бүгүнкү күндө айта албайбыз социал-демократтарга же президенттин командасына кандайдыр бир маалыматты биз иликтеп түйүнө чейин чыга алдык деп. Биз чыга да албайбыз, андай мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок мен так билем, ишенем, тарыхта, келечекте, жакын убактарда андай мүмкүнчүлүк коомго, башка саясатчыларга жана укук органдарында андай шарт түзүлөт, алардын бардыгы иликтенет. Буга чейин массалык маалымат каражаттарына Бакиевдин мүлктөрү жөнүндө маалыматтар чыгып, анын учурдагы кожоюндары жөнүндө далилдүү фактылар көрсөтүлгөн. Бирок бүгүнкү күндө мародерлукту башка жактан издеп жаткан бийлик чындыкты моюнга албагандай, бирок эртеби кечпи чындыктын чыгаарында талаш жок. Рустам Алымбаев, Сентябрь.